Фундаментін ғана сатқанбыз. То есть жерді сатқан емессіздер? Жерді сатқан емес, жер қоша, фундамент ошол алғаннан кейін жер қоша кетті. Жер мына үй асманда тұрбайды да, тұрабы. Құрметті депутаттар, сұраулар бар бы? Сұрау бар екен. Аппарат таблоны ашқыла. Масалиев Исхак Абсаматович, сөз сізде. Менде демилгечиге мындай суроо бар да. Азыр иштеп жаткан мыйзамда так жазылып турат. Чет өлкөлүк жарандарга иштетүүгө, убактылуу колдонууга рекреациядагы объекттер берилгенге мүмкүнчүлүк берилип атат. Ал жетиштүү эмеспи? Исхак Абсаматович, ал Ысык көл областында ишке кирилбей алганда. Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Нарында, Талашта, Чүйдө болот, Ысык көл областында болбойт. Жерлерди. Жок, сиз түшүнбөдүңүз. Суроого түшүнбөдүңүз. Мыйзамда иштеп жаткан азыркы мыйзамда бир энесинде бир бөлүк бар. Чет өлкөлүк жарандарга рекреацияга караштуу жерлерде объекттер колдонууга мөөнөтү менен берилгенге мүмкүнчүлүк бар азыр. Уруксат берилет. Ал жетишпейби деп атам. Сөзсүз менчик бериш керекпи? Мөөнөттү да берилбейт го, Исхак Абсаматович. Мен чын эле түшүнгөн жоктум. Чет өлкөлүк жарандарда рекреациялык объекттерди алганга, колдонгонун билбейт экенмин, алганга уруксат берилбейт. Жер тилкесин албетте ал итак эле берилбейт деңизчи. Мен мындай анда сизге окуп берейин. 20-бирени иностранным лицам могут предоставляться на правах срочного пользования объекты рекреации, инфраструктуры, туризма в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом министров Кыргызстан Республики. Менимче жетиштүү эле деп ойлоп атам да. Сөзсүз эле жерге менчик деген кандай болот экен? Исхак Абсаматович, жерге менчик жок итак эле. Жерге эмес, рекреация объектилерине. Жерге менчикти биз берген жокпуз. Срочное пользование. Бере да албайбыз. Срочное пользование туура, убактылуу иштеткенге. Жерге менчикти өкмөт определять этет, срочное пользование 10 жыл болобу, 5 жыл болобу. Эгер мисалы Түлөбаев Балбактын 10 соттук жери болсо, анын үстүнө коттедж жатып чет өлкөлүк жаранга берсем, эгер менин кызыл китебим болсо, ал автоматтык түрдө көк китепке срочный пользование айланат. Бул жерде сөздүн бардыгы рекреация объекттери деген түшүнүктүү же Түлөбаев түшүнбөй атат, же түшүнүп туруп эле атайлап жасап атат да. Мына бу жерде орустун эместен Гуглдан алган. Что такое рекреационные объекты? К зонам и земельным участкам рекреационных объектов и территорий относятся участки территории, участки территории. Речь идет именно о земле, именно жер жөнүндө сөз болуп атат. Под ландшафтными, парковыми, курортными, туристическими и иными приравненными к ним учреждениям, дейт. Понимаете? Жер именно жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан рекреационный объекттер официально эл аралык терминде бул территория, бул жер, эс алуучу жер, именно территория. Ошондуктан бул мыйзам менен эл түшүнбөгөн рекреация объекттери жана инвестиция тартуу деген жылтырак кагазга ороп, элдин башын айлантып, эс алуу жерлерди чет элдик жарандарга жана тараптарга сатууга жол ачып берилип жатылат. Мындай мыйзамдын кажети жок, жана Масалиев айткандай. Бул сөз деле чет элдиктер арендага алып, ошол жерге жанагы коттедждерди салып, жана башка нерселерди салып туруп, арендага берип койсо да болот, сатса да болот, жол берет буга. Ошондуктан бул мыйзамдын вообще кажети жок. Демилгечилердин бири катары мен түшүндүрүп коеюнчу, ар бир мыйзамдын максаты болот. Бул мыйзамдын максатын силер туура түшүнгүлө. Салынып калган рекреациялык зонадагы имараттарды чет элдиктерге мүмкүнчүлүк берүү сатып алууга. Ал кыргыз жаранын менчиги болуп турган жер чет элдик жарандар сатып алганда автоматтык түрдө көк китепке айланат арендага. Бул жерде сөз жок, арендага чет элдиктер келип алып, ошол жерге тиги бийлик уруксат берет экен аларга имарат салган деп. Андай деген түшүнүк жок.
Biz bardığın bileriz, rekreasyonlu zona emnekenin жоопкерчилик деген. Men daha bir ret aytıp koyayım, hurmatlı deputatlar. Mıyzamdın maksatı Issık Köl'dögü, keremet Issık Köl'dögü jerimiz. Al 16. statya menen защищенный турат. Hiç kim bir dağı çetellik jaran satıp albaydı. Жерди. Bирок имаратты сатайылда оталы. Жоқ Кыргыз жараны өз уақытында мыйзамды салып койгон имаратын çetellikтерге сата албайды. Исхак Абсаматов сурайт, ооба мыйзам бар, аренда калат деген. Ал аренда калган не жетишпейт экен. Сатып алышсын имаратты. Жери автоматтык түрдө айыл өкмөткө өтөт. Анан алар өзүнүн келишимин узартпайбы, анан айыл өкмөттүн башчылары, şu жергиликтүү бийлик чечет. Бирок негиздемеде мындай да жазылып турат да. Возникает необходимость строительства инновационных курортно-рекреационных объектов, создание принципиально новой, идущей в ногу современной инфраструктуры дейт. То есть сатып алуу эмес, строительство. Мыйзамдын максаты ушул. Аны жашырбай эле коелу. Уяла турган эчтеке жок. Мен башканы айтып атам. Бир кызматташуу жолду издеп көрүшүбүз керек. Жанагы эгерде силер айткандай арендага берген жол оорураак болсо, ошол жакта жеңилдеткенге аракет кылалы. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы? Имарат курулгандан кийин астыдагы жер сөзсүз бөлүнбөйт эч качан. Бул дүйнөдөгү табигат, мыйзам ушундай да. Ошондуктан эгерде жанагы бергенге мөөнөт менен берген эрежесини өзгөртөбүз десе, ал бир жөн жеңилдетер, мейли. Макул 56, каршы 4, баары 59, катталды 77. Мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды.